Урматтуу мекендештер, Жеңиш Молдахматовдун камалышына байланыштуу бир канча ойлорум менен сиздер менен бөлүшсөм деген пикирим бар. 20-жылы 4-октябрда парламенттик шайлоолор болду. Парламенттик шайлоолордун жыйынтыгына эл каршы болуп көтөрүлдү. Эмне үчүн? Биздин конституцияга ылайык узурпация бул абдан оор кылмыш. Узурпация мамлекеттик бийликти мыйзамсыз жол менен, коркутуу жолу менен, зордук жолу менен, алдоо жолу менен, сатып алуу жолу менен мамлекеттик бийликти мыйзамсыз ээлеп алууну узурпация деп атап коет. Жээнбековдун бийлиги парламенттик шайлоолордо административдик, финансылык ресурстарды пайдаланып, шайлоочуларга болуп көрбөгөндөй басым көргөзүп, өзүнүн 3 партиясын пайдаланып, конституцияда көргөзүлгөн чектөөлөрдү аттап өтүп, бийликке ээлик кылганга аракет кылды. Эл буга каршы болду, көтөрүлдү. 5-октябрдан 6-октябрга караган түнү Кыргызстанда бийлик де-факто иш жүзүндө жок болду. Президент качып кетти, өкмөт башчы качып кетти, парламент тарап кетти, житип кетти, ген прокурор, ички иштер министри, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчилери качып кетти. Иш жүзүндө 6-октябрь күнү Кыргызстанда бийлик болгон жок. Саясий процесстер конституциялык нуктан чыкты. Бардык саясий уюмдар, башы көрүнгөн бардык саясатчылар ынтымакка келип конституциялык нукка буруганга чакырышты. Ошол күндөрү Борбордук Ала Тоо аянтында бир топ, Атамбаевдин форумунда бир топ, өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтта бир топ күчтөр турушту. Алардын укуктук статусу баарыныкы бирдей. Бири мыйзамдуураак, экинчиси мыйзамы жок деп айтканга болбойт эле. Алардын баарынын ниети бирөө. Өзүнүн түшүнүгүнө жараша өлкөнү конституциялык нукка алып келип, жаңы бийлик органдарын түзүү болгон. Ошентип 6-октябрдан 15-октябрга чейин Кыргызстанда мыйзамдуу бийлик болгон жок. 14-октябрда тарап кеткен парламент кайра чогулуп, Садыр Жапаровду премьер-министр кылып дайындашты. Ошол күндөн баштап Кыргызстан конституциялык нукка, мыйзамдык нукка кайра келди. Садыр Жапаровдун премьер-министр болуп дайындалышы дагы кынтыксыз. Мыйзамдык процедураларды сактап өттү деп айтууга болбойт. Анткени конституциялык нуктан чыккандан кийин кайра келиш үчүн сөзсүз анча-мынча жерлерди аттап өтүш керек болчу. Ошентип, октябрдагы 10 күн артта калды. Мына бүгүн кече 6-октябрдагы окуялар боюнча Жеңиш Молдахматовду имаратты басып алууга аракет кылды деп кылмыш жообуна тартканы камакка алып отурат. Жеңиш акыркы кезде бүгүнкү бийликтин принципиалдуу, туруктуу оппоненти болуп, оппозициялык позицияны ээлеп келди. Мен жана айткандай, 6-апрелде Жеңиш Молдахматов бийлик органдарынын имаратын басып алууга аракет кылды деген жүйө эч ким ынандырбайт. Бул күлкү келерлик. Ошондуктан элдин акыл эси жайында элдин баары Молдахматовду өз позициясынын курмандыгы болду. Бул саясий куугунтуктоо деп кабыл алышты. Мен дагы ушуну баса белгилегим келет. Жеңиш Молдахматовду камакка алуу
Бұл саяси куугунтуктоонун bir көрүнүшү. Мен бүгүнкү бийликтегилерге кайрылгым келет. Садыр, Камчы жана башкаларга. Мен жанагы айткан 10 күндү ошол боюнча биз жабышыбыз керек. 6-сынан 15-не чейин эч ким мен мыйзамдууракмын деп айта албайт. Ошол күндөрдү биз жакшы чыктык, оор жоготуулар болгон жок. Ошого биз ыраазы болушубуз керек. Бүгүн биздин алдыбызда эң татаал сыноолор, кыйынчылыктар турат. Экинчи жылы ковид пандемиясы уланып атат. Экономикабыз биринчи кварталда болуп көрбөгөндөй түштү. Баалар асмандап атат. Жакырлардын саны көбөйүп атат. Бюджетибиз тартыш. Алдыда парламенттик шайлоолор турат. Ош менен Бишкек шаарынын шайлоолору да жокко чыгарылат эмес деген сөз да болуп отурат. Анан эң негизгиси орусча враг у ворот дегенде биздин дарбазабыздын, эшигибиздин алдында агрессор келди. Ал жакка да армияны бекемдегенге акча керек. Чек араны бекемдегенге акча керек. Ошол жерде жабыр тарткан адамдарга жардам көргөзгөнгө акча керек. Мына ушундай кыйынчылык болуп турганда бизде саясий бөлүнүп жарылбай ынтымак болушубуз керек. Саясий оппоненттерди куугунтуктабаш керек. Эмне үчүн? Урматтуу мекендештер, ким мени угуп көрүп турган болсо, ушуга көңүл буруп коюшуңуздарды суранам. Так ушул жер менин кайрылуумдун негизи, маңызы. Биз 30 жылда жаңы коом түзө алдык. Кыргызстандын коому, кыргыз коому Орта Азияда эң эркин коом. Адамдар өзүнүн баркын билген намустуу адамдар. Биздин граждандык активисттер коомдун күн тартыбын аныктап, бийликке көзөмөл жүргүзүп турат. Орта Азияда мындан башка, бизден башка мындай эл жок. Бул биздин улуттук байлыгыбыз. Бирөөгө Кудай нефти берсе, бирөөгө Кудай газ берсе, бизге мына ушундай мүнөз, мына ушундай калк бериптир. Ошондуктан мына биз жаңы конституцияны кабыл алдык. Жеке бийлик орноткон. Эл аралык институттар бул конституцияда тизгин жок. Бул бир жагына ооп кетиши мүмкүн деп ачык айтып атат. Бирок ошого карабастан, эми конституция кабыл алынды. Ушул конституция менен жашайбыз. Ошого карабастан дейт эл аралык уюмдар. Баары бир таразда ташын пайда кылгыла. Баары бир бийликти тизгиндөөчү мүмкүнчүлүктөр бар деп атат. Бул биринчи кезекте сөз эркиндиги, экинчи кезекте граждандык коом. Үчүнчүсү бул саясий конкуренция. Мына ушундай, эгер мурун эркин коомдун адам укугунун гаранты конституцияда көргөзүлгөн бийлик системасы болсо, бүгүн балансты эл түзөт. Балансты граждандык активисттер түзөт. Жеңиш Молдохматовго окшогон, коркпогон, тайманбаган адамдар канчалык көп болсо, өз позициясын айтса, эл үчүн күйсө, мына Баткенде согуш чыкканда мамлекетке караганда биринчи граждандык активисттер, биздин патриот балдарыбыз, кыздарыбыз биринчи аракетке келишти. Жардамын беришти. Граждандык коом агрессорго сес көргөздү. Мына ошол байлыгыбызды биз четинен жоготпостон, элди тизилетпестен тескерисинче көтөрмөлөп турушубуз керек. Мен бир нече жыл мурун айттым эле. Конституция сынды. Эми эл сынса, бутубуздан турбайбыз деп. Биз элди сындырганга мүмкүндүк бербеш керек. Эл бир-бирден сынат. Эртең Тажикстандагыдай, Түркмөнстандагыдай коом бизде түзүлүп калбаш керек. Жаман ел болбойт, жаман адам болот деп кыргызда айтышат. Тажик эли биздин коңшубуз. Жүздөгөн жыл
коңушу жашаганбыз, мамилелешкенбиз. Мындан кийин дагы коңушу жашайбыз. Бирок провокацияны уюштурган, агрессияны уюштурган алардын жетекчилери болду. Тажикстанда авторитарды үй бүлөлүк бийлик Рахмановдардын кланы башкарат. Кыргызстандагы демократия, адамдык ресурсубуз бул биз үчүн чоң жетишкендик гана эмес, бул биздин чоң куралыбыз. Адам эркиндиги, адам укуктары, демократия ковид вирусунан дагы авторитардык бийликке коркунучтуу. Кыргызстандагы эркин коом Тажикстан калкынын бир бөлүгүнүн симпатиясына ээ болуш керек. Алар Кыргызстандай болуп жашашыбыз керек деп өз өлкөсүн өзгөрткөнгө аракет кылыш керек. Өзүнүн авторитардык лидерлерине басым жасагандай болуш керек. Демократиялык вирусту биз жалпы региондун биринчи кезекте Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн пайдаланышыбыз керек. Тескерисинче биз граждандык коомдук укугун активисттерди камап, Тажикстандагыдай, Түркмөнстандагыдай коом түзүп койсок, анда биз артыкчылыгыбыздан айырмалайбыз. Дагы бир жолу санап өтөйүн, бизде кандай артыкчылыктар бар? Биз Кудай берип, геостратегиялык жерден орун алган экенбиз. Регионго келген суу бизде калыптанат. Суунун башында турабыз. Гидроэнергетиканын ээсибиз. Жибек жолу биздин дарбазаларыбыз аркылуу, Эркестан, Торукарт аркылуу өтөт экен. Бул биздин байлыгыбыз. Анан эң негизгиси акыркы 30 жылда эркиндикти сүйгөн, өз намыс кадыр баркын билген, өз алдынча адамдар эл пайда болду. Бул да биздин чоң улуттук байлыгыбыз.